Турдубай Низамов 40 жылдык тажрыйбасы бар тандырчы. Бул убакыт аралыгында тандыр жасоонун сырларын толук өздөштүрүүгө жетишкен. Бул кесип ага мурас катары атасынан калган. Кетванда чапып майдалайбыз. Мен биринчи кезекте топуракты тандоого өзгөчө көңүл бурам. Нандын жакшы болуусу үчүн ундан көз каранды болгондой эле тандырда жарылбай узак мөөнөт иштөөсү үчүн топурак жакшы болуш керек. Жөнөкөй турпактан эле тандыр жасап койгону болбойт. Атайын саздын топурагын колдонобуз. Алгач топуракты мынтип майда кылып бөлүп алабыз. Андан соң аны дагы тешенин жардамы аркылуу майдалайбыз. Кийин бул электен өткөрөбүз. Андан чыккан ирик топуракты сууга салып, жун аралаштырып коебуз. Bu tagedayam var da pürçüktagi sorup aralashtirasiz. Tandır жасоо өтө кылдаттыкты талап кылат. Кичинекей катачылык кетсе, ойдогудай сапаттуу танdır чыкпай калат. Mana o'sha endi momuna bir kun turgan loy. Эң негизгиси ылайдын суюк же коюу болуп калбоосун караш керек. Мына бул ылай бир күн дымдалып коюлган. Тандыр жасоого даяр. Ылайды дымдаганыбыздын себеби пластилинге окшоп ылай жабышчаак жана чоюлчаак болуп калат. Эми муну бут менен тебелеп, кичинекей бөлүктөргө бөлүп алабыз. Каарманыбыздын жашы 60-ка жакындап калган. Бирок жаш курагы сүйгөн кесиби менен алектенүүгө тоскоолдук кылбайт. Күч талап кылуучу оор жумуштарды анын шакирти Бахадир аткарат. Kerim, bayız, böyleci. Böyle bana beni. Bana kılıp bu şey tahliyemiz de bana böyle. Bana kılıp 2-3 metreden pişirir, kayta antar. Böyle küçük kesiyi tahliyip koydum ya şöyle. Şunu to'xtating. Hozir buni pulni yerga chechamiz. Tandir yerga jarmashmas uchun. Bismillahirrahmanirrahim. O'rtasidan jaramiz bundoq. Yemək tayyorlandi. Shunday ochilgandan keyin bir kun o'rab qo'yamiz, shunday turadi. Bir sutka turish kerak ertamangacha. Birinchi kelganda o'sha tuproq tuyishdan boshlaganmiz ishni. Odan keyin o'sha yerda loy tebalashni o'rganganmiz. Odan keyin bu yoqqa olib o'tib loyda pishirib, anan keyin zuvala qilish bunday qilib, zuvala qilishni o'rganganmiz. 4 yil 5 yil ishlab yurdim. Odan keyin ham jasashni boshladim. 5 yildan beri jasab otam tandırda o'zim. O'z oldincha. Tandır жасоодо эң татаал жараян ылайды атайын формага келтирүү болуп саналат. Mana endi mana qilib suulab turib. Ар бир тандыр бөлүкчөдөн турат. Алардын ар бирин суу менен бириктиребиз. Şu çilesin yer yapışıp kalat. Marşı bilen karteylap trambopka kılavuz tandırlarda. Андан соң мына бул шайман менен тегиздеп урабыз. Сапаттуу тандыр болуш үчүн. Yani yardım verin. Bir şık oluş için. Бул устаканада жасалган тандырга суроо талап жогору. Кардарлар сапаттуу дешип, жасалып жаткан жеринен эле сатып кетишет. Tandırlar var mı? Hani? Арыбаңыздар. Мага тандыр керек эле. Самсанын тандыры. Жакшысынан берсеңиз, узак кызмат кыла турганынан. Alakası bu ya. Bunlar samsaga yer tandır. Men shu yerga men tandir olgan keldim. Bu yerdan shu yoshimizni tanigandan beri Мен самса жаап сатам. Бизге сапаттуу тандыр болсо жакшы. Анткени сапатсызын куруп алып, кайра бузуп, жаңысын орнотууга мүмкүнчүлүк жок. Бул тандырчыны тажрыйбалуу деп тааныштарымдан угуп келдим. Андан сырткары, бул жерден каалаган өлчөмдөгү тандырлар бар экен. Olaşan maqsad tandir qulaganlar ko'p ustalar. Endi yangi ustalar chiqyapti. Bular eskidan ustalar bular.
Hazır klientler köprülük Rossiyaga olib ketib o'tadi. Alay olib ketadi. Bir tandırdı jasoo üçün 3-4 gün talap kılınat. Haftasına 2-3 tandır jasayız. Hazır köpünçө bizdin tandırlardı Rossiyaga alıp ketip жатышат. Ал жакта кыргызстандыктар барып, өзүбүздүн нан, самсаларды жасап сатып жатышат экен. Kam yorug' bo'lib, yaxshi chiqadi. Азыркы күндө Ош шаарында тандырчылар саналуу эле. Алардын көпчүлүгү мураска калган ата кесибин жоготпой, жаш муунга өткөрүп берүүнү максат кылышат. Адамдар качандан тартып баягы тандырды пайдалана баштаган, бул жөнүндө деле так маалымат жок негизинен. Бирок эми биз баягы немелер тарыхчылар баары жакшы билет. Адамзаттын тарыхындагы эң алгачкы цивилизациялардын бири болгон бул Египет цивилизациясы. Анан мына ушул Египет цивилизациясы менен бир эле мезгилде ал эми америкалык профессор Сэмюэл Крамердин белгилеси боюнча Месопотамия маданиятында бул эми байыркы Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия деген цивилизациялар. Мына ошолордун мезгилинде эле тандырдын пайдалангандыгы анык да. Мындайча айтканда адам качан буудайды, дан эгиндерин эгип, өстүрүп, ошондон өзүнүн тамагына пайдалана баштаганда эле ушу тандырды ойлоп тапкан деп белгилесек болот. Анан археологдор ушул неменин Египеттеги пирамидалар боюнча казууларды жүргүзүп атканда бир көп кызыктуу маалыматтар чыккан. Дәл эле ошол жерде иштеп аткан 10 миңдеген кулдар үчүн катар-катар тизилген тандырлар табылган ошол жерде. Ошол тандырларда демек баягы нан бышырылып, ошол 10 миңдеген адамдарды нан менен баккандыгы, токоч менен баккандыгы анык болуп атат да. Турдубай Низамов бир гана өз үй бүлөсүн багып тим болбостон башкаларга да жумуш орундарын түзгөн. Азыр аны менен бирге бул устаканада 4 тандырчы биримдикте эмгектенип келет. Алар үчүн башкысы материалдык кызыкчылык эмес. Болгону бул кесипти жоготпой сактоо болуп саналат.